Кыргызстанда өткөн bir жыл ичинде балдарга карата 824 кылмыш иш жазалса, анын ичинен 106сы сексуалдык мүнөздүү болгон. Буга байланыштуу бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдары, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында депутат Аида Салянованын кылмышкерлерди элдешүү жолу менен жазадан калкалап калган учурларга бөгөт коюуга багытталган мыйзам долбоору каралды. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Белгилүү болгондой, жакында эле Сокулук районунда 10 жаштагы кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелип, 33 жаштагы адамдын иши сотко өттү. Чүй облустук милициясы билдиргенде, шектүү быйыл апрелде секелекти коркутуп, зордуктоо аракетин көрүп жаткан учурда күбөлөр көрүп калып, жаман ою ишке ашпай калган. 2 ай мурун болгон бул окуя жергиликтүү тургундар шектүүнү өздөрү жазалап аткан видео интернетке 4-июнда тарагандан кийин гана ачыкка чыкты. Шектүүнү жергиликтүү тургундар өзлөрү кармап, милиция чакыртышып, өткөрүп бергендиги белгилүү болду. Кыргызстанда 2016 жылды балдарды зордуктоо фактысы боюнча 40тан ашуун кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура бул көрсөткүч 2015 жылга салыштырмалуу аз экенин, бирок кылмыштын саны зордуктоолор азайганынан эмес, тараптар өз ара келишип алганына байланыштуу кыскаргандыгын белгилейт. Өнүгүү прогресс фракциясындагы буга чейин педофилдерге каршы өлүм жазасын киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан болчу. Ушул зөкүрлөргө өлүм жазасын киргиз керек деп айтканда, ошо 10 миң, 20 миң, 30 миң адамдар ошону барды туруп, кол чабып, туура дегенде, мына ошону каалап атышты. Анткени ар бир жаран, ар бир үй бүлө өзүнүн үйүндө кичинекей бөбөк баласы бар, наристеси бар. Ошо интернеттен, газеттен окугандан кийин ал өзүнүн баласын ойлоп атат. Ооба, биз да азыр өлүм жазасын биз киргизе албайбыз. Бирок ошо педофилдерге өзгөчө өлүм жазасын киргизиш керек деп мен айтат элем. Башкы прокуратура 2016 жылдын ичинде бул өңдү жашы жете элек балдарды зордуктоо фактысы боюнча 44 кылмыш иши козголгондугун билдирүүдө. 2015 жылы Кыргызстан боюнча 74 окуя катталган экен. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында депутат Аида Салянованын кылмышкерди элдешүү жолу менен жазадан калкалап калган учурларга бөгөт коюуга багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Өзлөрү кичинекей балдарга каршы болгон кылмыштар болуп атат да булар. Туурабы? Кичинекей балдар андай заявленияларды бере албайт. Эгерде алардын законный представительдери берет да обычно, алар кайра заявленияларын алып коет. Же болбосо бербейт. Анткени кылмышкер алар менен сүйлөшүп алып атат. Эртеңки күнү сүйлөшүп алса, особенно акчалуу адамдар болгон болсо, булар заявленияны потерпевшилердин представительдери же бербейт, же болбосо алып алат. Ошол баягы мүмкүнчүлүктү биз жабышыбыз керек да. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда бачабаздыкка барган адамдын кайра кызматына келип иштешине бөгөт коюлат. Мындай адамдарга амнистия дагы каралбай, тергөө иштери арызы жок эле каралышы камтылган. Эгерде тарбиячысы ушундай кылмышка барып аткан болсо, кичинекей баланын баягы жыныстык эркиндигине кол салып аткан болсо, анда ал боюнча баягы соттун мындай чечими чыгышы мүмкүн да, 3 жылы ушул кызмат менен алек болбойт деген. Менин жеке ишенимимде мындай адамды такыр 10 жылдан да 20 жылдан да жолуп болуш керек мындай жумушка. Ошол норма жазылган, амнистия болбойт деген норма жазылган, элдешүү маселеси болбойт деген ушундай нормалар жазылган да. Башкы прокуратура тараткан соңку маалыматка караганда, Кыргызстанда өткөн 1 жыл ичинде балдарга карата 824 кылмыш жасалса, анын ичинен 106сы сексуалдык мүнөздүү болгон. Ал эми депутат Аида Салянова сунуштаган мыйзам долбоорун депутаттардын көбү колдошуп, ал экинчи окууга жөнөтүлдү. Иззат Шугралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.